Бактылуу болсун ушундай инсандарга малынын ашыкчасын иштетип, сөзүнүн ашыкчасын сактап иштетпеген, ашыкча сөз сүйлөбөгөн. Жана ал инсандын жашоосуна сүннөт жетиштүү болгон, анын жашоосуну сүннөт курчап алган. Вавасиатху сунна, анын жашоосуну сүннөт курчап алган. Валам я'дил анха ила бид'атин, сүннөттөн бид'атка өткөн эмес. Адамдын жашоосунда же сиз сүннөт менен жашайсыз, же бид'ат менен жашайсыз. Сүннөт деген эмне деген? Сүннөт деген Аллах өкүм берип пайгамбар алейхисалам көрсөткөн, жана пайгамбар алейхисаламдын сахабалары жасап кеткен иштин бардыгы бул сүннөт болуп саналат. Ал эми бид'ат деген пайгамбар алейхиссалату вассалам, сахабалар, табииндер жасабаган иштердин бардыгы бид'ат болуп саналат да. Пайгамбар алейхисалам жасабаса, сахаба радиаллаху жасабаса, андан кийинки табииндер дагы жасабай турган болсо, мына ушул ишти бид'ат деп санайбыз да. Эмне үчүн муну айтып атат? Бактылуулук ушул инсанга болсун, ал сүннөт менен курчалган бид'атка өткөн эмес. Себеби бид'ат менен жашаган инсан бактылуулукка жетпейт. Бактылуу бол деп дуа кылсаң дагы бактылуулукка жетпейт да. Бид'ат менен жашап жатып, мен бактылуу болом деген инсан арак ичип дуа кылгандай болот да. Аракты көтөрүп алып тос айтса кабыл болобу? Болбойт. Алла сактасын ошол азап түшүп кетишинен. Бид'атчы дагы ошондой болот да. Бид'атты жасайт дагы ошол бид'атты дин деп санайт да. Ушул дин депчи. Ошондуктан уламалар айтат, кайсыл адам бид'ат менен жашаса, пайгамбар айтат, күллү бид'атин залала, ар бир бид'ат ал адашуу. Ушунда кээ бир адамдар айтат да, пайгамбар доорунда жок болгон самолет менен машинени бүгүн биз минип жатабыз го, мына ошондо биз да бид'ат кылып жатабызбы? Жок, андай эмес. Бид'ат деген сооп, ушул дин, ушуну кылыш керек, ушуну пайгамбар милдет кылган, ушуну Аллах каалап жатат деп айтса, ошол бид'ат болот. Самолетко чыккан адам ушул дин, пайгамбар айткан, буну кылбасаң күнөөкөр болосуң деген жок. Айтты батыраак жетип алайын, мен машинеде кыйналбай деген эле маани ал. Ошондуктан бүгүнкү унаалар же бүгүнкү жашоодогу жеңилдиктер булар бид'атка кирбейт. Эмне үчүн? Себеби аны сооп деп кылып аткан жок эч ким. Аны дин деп айтып жаткан жок. Кайсы нерсе пайгамбар алейхисалам доорунда, сахабалардын доорунда табииндер жасабаган болсо, мына ушунун аты бид'ат деп айтат. Бид'аттын эң чоң зыяндары ушундай экен. Аллах Кур'анда айткан, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ишине, сүннөтүнө каршы кылган инсандар сөзсүз фитна кылат. Фальяхдариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим. Сүннөт менен жашабай, бид'ат менен жүргөн инсандарга эскерткиниң, жакында фитна болот. Дүйнөдөгү фитнанын бардыгы ушундан чыккан экен. Хавариж, Му'тазила, Кадария, адашкан фиркалар эмне үчүн чыкты? Адашкан фиркалардын чыккандыгынын себеби бид'аттан чыкты. Сахабалардын доорундагы жок маселени көтөрүп чыкты. Мына ушуну кылыш керек депчи. Ушуну кылсаң сооп деп. Пайгамбар алейхисаламдын доорундагы жок маселени көтөрүп чыкты. Мына ушуну кылыш керек, муну кылбасаң болбойт деп. Мунун маанисин уламалар мынтип түшүндүрөт. Мунун маанисине кайсыл адам бид'атты дин ушуну кылгыла сооп болот деп айтса, пайгамбар алейхисалам динди толук кылбай кеткен деген маани болот. Пайгамбар алейхисаламга Алла өкүм берген. Баллих, жеткизгиниң саңа берилген рисалатты, эгер жеткизбесең, анда сен жеткизбеген болуп саналасың деп. Пайгамбар алейхисалам дааратканага кирген нерсени айтты. Дааратканадагы истинжанын адебин айтты. Анан чоң сен билип алган сооптуу амалдарды пайгамбар алейхисалам айтпай койдубу? Анда дагы барго, экинчиден бид'атты дин деп санаган адам Аллах Тааланы жалганчы дегенге барабар болот да. Эмнеге? Себеби Аллах айтты: "Ал-яума акмалту лакум динакум." Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим десе, жок, толук болгон эмес, калып кеткен экен мына жерде атат. Ошондуктан пайгамбар алейхисалам доорунда дин толук эле. Пайгамбар алейхисаламдын доорунда, сахабалардын, табииндердин доорунан кийинки жаңы дин ушуну кылыш керек деп бир адам бир нерсе чыгарса, ал кандай жакшы болсо дагы бид'ат болот. Намаз айтса бир адам келип алып туруп,
Asır namazından keyin 2 rekat nafil namaz okуп коюш керек экен. Bidat дейбиz. Namaz koy ne болуптур? Жок, bidat. Пайгамбар сам сахабалар табииндер кылган эмес. Ошондуктан bidat менен жашаган инсанга ушунчалык коркунучтуу бар, тобо насип кылбайт деп айтат уламалар. Эмнеге тобо насип кылбайт? Себеби арак ичкен адам арак ичкенден кийин айтат да, молдекени көрүп калса молдеке кечиресиз. Эми ушундай болуп калды. Биз дагы мусулманбыз, ла илаха иллаллах дейбиз дейт. Кылган ишини күнөө деп санайт. Бидатчы кылган ишини дин деп санайт да. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат, бактылуулук болсун кайсыл инсан сүннөт менен курчалган болсо жашоосунда, андан бидатка чыгып кетпесе. Ошондуктан жашообузду карайлык. Биз кылып жаткан иштердин кээ биркилерин зарылчылык деп кылабыз, алар бидат деп саналбайт. Кээ бир иштерди биз дин деп жасасак, анын эрежеси бар. Куран, хадиске дал келген, же сахабалардын ижмасына дал келген, же ошого салыштырылган, кыяс менен чыгарылган бир маселе болуш керек. Эгер ушул 4 нерсеге түшпөгөн, андан кийинки канчалык чоң бир аалым айтса деле, биз аны ала албайбыз. Исламдын эрежеси ошондой да. Исламдын эрежеси ошондой. Чоң бир алым бир хикмат сөз айтты. Аны сыйлайбыз, бирок ошонун айтканын биз дин деп алып албайбыз да. Балким ошол алымдын тажрыйбасыдыр, балким ошол алымдын өзгөчө кылган амалыдыр. Бирок аны да кошуп динге киргизип алсак, анда толтура алым көп сөз айтканда бардыгын динге киргизгенде таппай калабыз да. Ошондуктан бидат менен жашаган адамдарды сөзсүз адашуу болот дегендин мааниси ушул экен да.